Көпчүлүк окуучулар мындай татаал формаларды тандап даярданышат да. Жалпы республикалык тестирлөө десе эле абдан таң калып, кыйын деп депрессияга түшүп калышат да. Салам урматтуу көрүүчү. Кыштын суугунда бир жылуу маек болсун. Демесе бүгүнкү биздин маегибиздин коногу Нургүл Тайыр кызы эжекебиз азыркы учурда элдин көзүнө көрүнгөн, төбөсү көрүнүп калган ЖРТ боюнча өзүнүн кеңештерин берем деп биздин рубрикабызга келип отурат. Анда эмесе эжекебиз менен маек куралы. Саламатсызбы эжеке, куш келипсиз, кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, абдан маанайым жакшы. Бүгүн маекте жакшы бир маек болот деген ойдомун. Окуучулар үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу боюнча бир катар кеңештерди берүүгө атайын даярданып келдим. Эжеке, өзүңүз жөнүндө дагы кененирээк маалымат берип өтсөңүз биздин көрүүчүлөргө. Рахмат. Менин атым Нургүл, фамилиям Тайыр кызы. 7 жылдан ашуун убакыттан бери ушул кыргыз тили адабияты мугалими болуп эмгектенип келе жатам. Буга чейин Ош шаарындагы номер 27-орто мектепте, андан кийин Курманжандатка Себат кыздар лицейинде, ал эми учурда болсо Олимп мектеп гимназиясында кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенип жатам. Өз кесибибиз боюнча бир 4 китепти чыгарганга жетиштик. Ушул аралыкта Айтматов мектеп, 6 бутак, 1000 тест, Орошон ойлор, 5 сандык, Айтматов аткан таңдар деген ушул кесибибизге байланыштуу китептерди чыгардык. Ушул 7 жылдык тажрыйбабызда бир канча окуучуларды олимпиадага даярдадым. Былтыркы эле жылдын отчету менен айта турган болсом, өзүмдүн олимпиадага 2 окуучум катышып, республикалык олимпиадада 1-2 орунду алышты. Андан сырткары облуста, шаарда даярдаган кошумча репетитор катары даярдаган окуучуларым дагы 1-2-3 орундарга жетишти. Андан сырткары учурда мен Ош шаарындагы өзүнүн бир орду бар, бүгүнкү күндө заманбап билимдин агымы менен бара жаткан Лидер Азия академиясында дагы кыргыз тили адабияты мугалими болуп, тренер болуп кирип, ошол жакта жалпы республикалык тестирлөө боюнча атайын окуучуларды даярдап жатабыз. Деги эле олимпиада, жалпы республикалык тестирлөөгө кантип жеңил даярдануунун жолдору боюнча бир топ макалаларды жазгам. Учурда ошол көпчүлүк окуучулар мындай татаал формаларды тандап даярданышат да. Анан жалпы республикалык тестирлөө десе эле абдан таң калып, кыйын деп депрессияга түшүп калышат да. Мен ойлойм, ошол депрессияга түшпөгүлө, анткени жалпы республикалык тестирлөө окуучулар ойлогондой татаал эмес. Мына ошол жеңил жолдорду даярдап, окуучуларга болгон билимибизди берип келе жатабыз бүгүнкү күндө. Анан өзүм жөнүндө кыскача мына ушундай. Абдан сонун эжеке, биз да сизди көрүп турганыбызга аябай кубанычыбыз чексиз. Айтыңызчы, акыркы күндөрдө билим берүү багытында болсун же өзүңүздө деле болсо кандай жаңылыктар бар негизинде? Буюрса, сонун бир жаңылык орун алганы турат, анткени жакында олимпиада, жалпы республикалык тестирлөөгө деле саналуу убакыттар калды. Бул убакытка чейин мен республика боюнча кыдырып, мугалимдерге жалпы республикалык тестирлөөнүн жеңил даярдануунун жолдору, олимпиадага даярдануунун жеңил жолдору боюнча бир топ семинарларды өтүп келдим. Учурда окуучуларды дагы олимпиадага, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдап жатам. Абдан жакшы эжеке, буюрса алдыдагы жаңылыктарыңызды дагы күтөбүз, ийгиликтер коштосун дейли. Жана дагы ЖРТ боюнча сөз кылып кеттиңиз. Мисалы, азыркы учурда ЖРТга даярдоо курстары аябай кең да. Ошол ЖРТ баштоочу окуучуларга кайсыл жакты сунуштай аласыз? Негизи көпчүлүк мугалимдер, окуучулар жалпы республикалык тестирлөөнүн суроолорун билим берүү министрлиги түзөт деп ойлошот да. Андай эмес, билим берүү министрлиги атайын тендер жарыялайт. Ошол тендерден уткан окуу борборлору жалпы республикалык тестирлөөнүн суроолорун түзүшөт. Акыркы 10 жыл аралыгында Сомо билим берүү мекемеси түзүп келе жатат суроолорду.
Мен ошол Сомо билим берүү мекемесинде атайын билим алдым, атайын аналогия, окуп түшүнүү, сүйлөм толуктоо, грамматиканын суроолорун түзгөн адистердин колунан билим алгам. Андан кийин ушул жалпы республикалык тестирлөөнү даярдоо боюнча эми Ош шаарында, Бишкек, деги эле бардык эле облус шаарларда атайын окуу борборлор бар. Мен биринчи эмнени сунуштайм? Ушул Сомо билим берүү мекемесинин түзгөн тесттерине ылайык, жакын келгенин окуучу өзү карап көрүп, туура багыт алып, андан кийин барышы керек деп ойлойм. Албетте мен ал окуу борбор, бул окуу борборго баргыла деп мындай кесе бөлүп айткым келбейт. Негизи бардык эле окуу борборлордо жакшы багыттар берилет. Ошентсе дагы жалпы республикалык тестирлөөгө эң жакынына карап, анализдеп барышын сунуштайм. Аябай жакшы маек болуп келе жатат деп ойлойм. Жана дагы ушул окуучулар ЖРТ боюнча эмнеден көбүрөөк кыйналышат? Кайсы багытта эмне тууралуу? Жалпы республикалык тестирлөөгө даярданганда окуучулар көбүнчө аналогиялык эталон жуптарды табууда, сүйлөм толуктоодо ачкыч сөздөрдү табууда, ошондой эле окуп түшүнүүдө автордун айта турган оюн анализдей алышпайт. Андан сырткары ошол окуп түшүнүүдө окшош суроолорду бергенде тексттен кантип табуунун жолдорун билбей көп ката кетиришет да. Эң негизгиси ушул бардык эле бөлүктөрүндө логиканы талап кылат. Бүгүнкү күндө эмнегедир ушул логикалык суроолордон көп ката кетиришет. Алардан баса белгилеп айтам, мен ушул окуп түшүнүү, анан аналогиядан көп ката кетиришет. Мунун негизги түйүндүү эле бир эле маселеси бар. Көбүрөөк китеп окушубуз керек, көбүрөөк сөздөрдүн маанилерин билиш керек, көбүнчө сөздүктөр менен иштеш керек. Мисалы кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү, фразеологизм түшүндүрмө сөздүгү, синоним, антоним, амоним. Деги эле окуучулар бүгүнкү күндө түшүндүрмө сөздүк менен такыр иштешпейт. Түшүндүрмө сөздүк менен иштеп, бир канча сөздөрдүн маанилерин түшүнгөндө, окуп түшүнүүдө кандай гана текст болбосун, алар бат, ыкчам, убактыларын туура пайдаланып, таап кетүүгө мүмкүнчүлүктөрү болот. Жакшы. Бир эле ошол ЖРТны тапшыргандан кийин өздөрүнүн кесибин тандашат да жаштарчы. Бирок ошол кесип тандоодагы азыркы учурда өтө бир жоопкерчиликти алат, өзүнүн кесибин туура эмес тандап алгандар бар да. Ошолорго кандай кеңешиңизди айтасыз? Абдан жакшы суроо болду. Негизинен азыркы кезде бүтүп жаткан, бүтүрүүчү, быйыл мына бүтүүнүн босогосунда турган окуучулардан деле кайсы кесиптин ээси болосуң десек, азырга чейин чече албаган бүтүрүүчүлөр бар да. Бул учурда албетте жардамга мугалимдер, ата-энелер келиши керек. Буга чейин үй бүлөсү менен биргеликте кайсы кесиптин ээси болорун окуучу так даана анализдеп бүтүшү керек. Анткени бүгүнкү күндө кайсы кесипке тапшырсаң, ошол кесипке кошумча тесттерге даярданыш керек. Мисалы, медфакка тапшырам десе, алар химия, биологияны кошо тандашы керек. Же болбосо кыргыз филологиясына тапшырам десе, кыргыз тили адабиятына кошумча даярданыш керек деген. Бул бүгүн эле ойлоно калып, эртең тестке кирер маалда тандай турган болсо, анда окуучулар абдан чоң ката кетиришет. Эмне үчүн бул кошумча тесттерди тандоо керек? Анткени окуучулар кайсы кесиптин ээси болсо, ошол кесиптин келечекте ээси боло алабы? Ошол кесиптеги тармактар боюнча тааныштыгы барбы? Мына ушул маселелерге көп көңүл бурат да жалпы республикалык тестирлөөдө. Ошон үчүн дагы кошумча предметтердеги тандоону киргизген. Мен ойлойм, көпчүлүк мына бүгүнкү күндө бир кесипти бүтүп, анан турмушта өзүнүн ордун таба албай жүргөндөр, ошол бүтүрүүчү боло турган кезге чейин өзүнүн кесибин тандабай эле ата-энесинин макулдугу менен, же болбосо өзү кызыкпай эле мугалиминин бир сунуштоосу менен эле тандап алгандар деп ойлойм да. Биз качан өнүгөбүз? Ар ким өзүнүн кесибин мыкты тандаганда, ар ким өзүнүн кесибин сүйүп тандаганда, анан бүткөндөн кийин дагы сүйүп иштегенде гана биз татыктуу ордун таба алган кесипкөй адистерди көрө алабыз. Кесипкөй болуш үчүн албетте алдын ала тандоо керек. Рахмат эжеке, аябай мыкты жооп боло алды. Жана дагы ушул ЖРТ боюнча кайсы китептерди окуучуларга, деги эле кандай багытта китептерди сунуштайсыз?
Негизи жалпы республикалык тестирлөөдө окуп түшүнүүдө гуманитардык багыттан, табигый багыттан суроолор келет. Мен көбүнчө окуучуларга эң эле окубады дегенде Манас китептерин окууну сунуштайм. Анткени ал китепте көөнө сөздөр, бир канча окуучулар азырга чейин түшүнбөгөн сөздөр бар, ошолордун маанилерин түшүнүп алышат. Ошондой эле Сынган кылыч, Теңир Манас, Кыргыздар деген бир топ китептерди сунуштайм. Эч эле китеп окубады деген бала дагы жок дегенде Манасты, Сынган кылычты окуш керек. Анткени эмнеден көп ката кетип атабыз? Сөздөрдүн маанилерин туура түшүнбөгөндөн. Биз сөздөрдүн маанилерин кайсыл жактан туура түшүнөбүз? Албетте китептерден. Анан дагы бир нерсени айткым келет. Эгер китептерди таппаган болсо окуучулар биздин KG, LibKG деген сайттарга кирип, Рухеш деген сайтка кирип дагы китептердин электронный варианттарын тапса болот бүгүнкү күндө. Рахмат эжеке. Өзүңүздүн турмуштук тажрыйбаңыздан келип чыгып, кандай бир хикаяларды бизге айтып берип, мисал катары келтире аласыз? Мен ушул эфирден пайдаланып окуучуларга сонун бир эки притча айтып бергим келип турат. Бир командир өзүнүн солдаттары менен узак бир сапарга чыгат экен. Анан ал сапарга бара жатып, алар жолдо бир түнөлгө кезигишет экен. Анан кийин командир өзүнүн куралындагы солдаттарга буйрук берет экен да. Ушул жерде, ал жерде жарык жок, түнөлдүн ичи капкараңгы, жада калса фонариги дагы жок экен. Ушул жерде эмне колуңарга илешсе, бардыгын баштыгыңарга сала чыккыла дейт экен да. Андан кийин солдаттар дароо эле үчкө бөлүнүп кетишет экен. Бири айтат экен, биз чарчап, арып келатабыз. Бул түнөлдүн али башы каякта экенин билбейбиз. Мен эч нерсе көтөрбөйм, салбайм дейт экен да бир тарабы. Анан экинчи тарабы айтат экен, кой командир айтса жөн айтпай атат. Макул эми командирдин буйругу үчүн деп, алар баштыгын жарым-жартылай колуна тийген нерселерди салып толтурушат экен. Анан үчүнчү тарабы болсо, командир биздин чарчап келатканыбызды көрүп турат. Көрүп турса дагы бизге буйрук кылып атат. Демек бул жөн буйрук эмес деп туруп, колуна эмне тийсе бардыгын баштыгына салып, толтура салып чыгышат экен. Анан акыры түнөлдүн аркы бети дагы көрүнүп, алар жарыкка чыгат экен. Мына ошондо анан командир келгиле баштыгыңарды ачкыла эми дейт экен да. Анан кийин баштыгын ачса, баштыгына салынган нерселердин бардыгы алтын экен да, көрсөчү. Андан кийин анан толтура баштыгына салгандар аябай сүйүнүп, анан бир аз жарым салгандар ай толтура эле салбай деп кейип, анан таптакыр эч нерсе салбай койгондор аябай өкүнөт экен да. Мен муну менен эмнени айткым келип жатат? Оку, билим ал деп ата энеси да айтат окуучунун. Оку, билим ал деп мугалим дагы айтат. Демек алар жөн жерден айтпайт экен да, көрсө. Мисалы, үй дагы жакшы туруш үчүн анын фундаменти жакшы болуш керек да. Окуучулар дагы 11 жыл окуп, анан дагы окуу борборлорго барып, анан билимдерин толуктап жатышат да. Мен ойлойм, окуу борборлорго барып билимди толуктаган учурда дагы анын фундаменти билими талап кылынат. Ошондуктан балдарга айтам, командир буйрук бергендей, мугалимдер жөн жерден айтпайт, жөн жерден бул чыгарманы оку, тигил чыгарманы оку, бул эрежени жатта деп жөн жерден айтпайт да. Ошол нерселерди өз учурунда туура кабыл алып, окугула деген сунушту бермекчимин. Анткени окуу гана, билим гана бийиктиктерге алып чыга алат. Демек, кайрадан эле мен ошол окугула, убагында окугула, убагында убакытты туура пайдалангыла деген бир кеп кеңешимди айткым келет. Аябай сонун хикая болду эжеке, мен өзүм дагы таасирлендим. Буюрса, азыркы учурда жаштардын билимге умтулган жаштар арабызда жок эмес. Окуйм, билим алам деген жаштар сөзсүз түрдө биздин арабызда бар. Буюрса, алардын артында көз өнөбөт деген ишеничтебиз. Келип ушундай сонун бир маек бергениңизге, убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз эжеке. Бардыгыңыз ишиңиздерге ийгилик. Учурдан пайдаланып, мен дагы айтып кетейин, бүгүнкү күндө мен жерлерде онлайн окутууларды, офлайн окутууларды жүргүзгөндө эжеке кошумча окутсаңыз болобу деген аябай суроо талаптар көп болчу да. Мен бүгүнкү күндө Лидер Азия академиясында иштеп жатам. Жаңыдан ишимди баштадым ал жерде.
Ал жерде офлайн, онлайн окуучуларды жалпы республикалык тест түрлөөгө жеңил жана бат үйрөтүү үчүн окуучуларды ошол Лидер Азия окуу борборуна чакырам. Бизге келиңиздер. Эң эле биздин өзгөчөлүгүбүз ошо жогоруда айткандай Сомо билим берүү мекемесинде атайын окуп билим алгам, атайын адистерден биз ар бир теманы жеңил, жөнөкөй жана логикага таяныч, булактарга таянып түшүндүрө алабыз. Биздин окуткан окуучуларыбыз дагы бир топ ыраазы болгон учурлар дагы көп. Биздин тажрыйбабыз дагы бар, жетиштүү. Ошондуктан Лидер Азияга келиңиздер, биз менен бирге ийгиликтерди багындырыңыздар. Аябай сонун эжеке, анда эмесе иштериңизге ийгилик, ар бир кадамыңызда ийгиликтер коштолсун дейбиз. Келип бергениңизге, убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Мына достор, дагы кийинки берүүлөрдө сонун ийгиликтүү инсандардын тажрыйбасы менен бөлүшөбүз. Алар менен сонун бир дагы маек курабыз. Эгерде бул маектер сизге кызык болсо, биздин каналды сөзсүз түрдө күзөтүңүз.